Assalamu алейкум, амансыздарбы? Биздин каналдын катталуучулары жана көрүүчүлөрү. Биз бүгүн ушу жакшыны жар салалы деген маанайда биз Новопавловка айыл өкмөтүнүн ушул ЖКХ кызматынын жетекчиси ушул Самат Отунчиевдин бүгүнкү иши боюнча сиздерге кененирээк тааныштыралы дегенбиз. Өзүңүздөр көрүп турган ушул аркадагы атайын бетон куюучу аппарат жана ушул жердеги калыптар сиздер даяр болгонун көрөсүздөр. Ушуларды атайын арыкчалар үчүн бөлүнгөн акчага ушуну куруп алып, арыкчаны өзү да куюп, элди да жумуш менен камсыз кылып, жана мындан ары дагы ушул жыл сайын арык сатып албоо үчүн ушул ишкананы тургузган экен. Анда эмесе кийинки ийгиликтери тууралуу өзү менен сөз кылмакчыбыз. Келгенден баштап мына балдардын жашаган каморкасынан баштап воротадан мебелдерге чейин бүт бардыгы алмашылды, видео оснащение коюлду полностью, чтобы балдардын коопсуздугу үчүн могу жердечи кызматкерлердин саны 31 болчу. Бул ишкана ошол 94-жылдан бери иштеткен бул жердечи. Ошол союздан калган техникалар менен элдин тазалык суусун, мусорду, анан кийин суу менен гана заниматься этип, эки багытта гана иш алып барган. Чогулткан сбордон келген каражат айлыкты гана эптеп-септеп жаап, жана бузулган техникалардын тетиктерине гана араң чыгып, дотациядан чыгып чыкпай турган ишкана болгон да. Келгенден кийин мен эмне буга чейин өндүрүш менен алектенгем. Азыркы биз барып көрө турган ишкана, биз жаңы ачкан ишкана, бул мен үчүнчүсүн колум менен чогултотом. Буга чейин частный порядке жеке ишкер катары Ынтымак паркындагы Молодая гвардия Махатма Ганди менен Ылдый резиденциянын ичиндеги суу өткөрүүчү арыктардын бүт баардыгын мен реконструкция кылгам. Ошол жеке өзүм жасаган. Анан ошол нерсени дайым ойлончумун да, муну эмнеге мамлекеттик кылып биз пайда көрүп, мамлекеттин өзүнөн өзүн өнүктүрсөк болбойт деген ой менен жүрөрчүмүн дайымачы. Азыр ошондой мүмкүнчүлүк болуп, бул жакка келгенден кийин мындай кошумча жетекчи болгондон кийин биринчи балдардын айлыгын, андан кийин ошол кылып аткан жумуштарыңдын сервисти улучшать эткенге жумшаш керек да. Бул ар бир жетекчилер. Азыр бул жумушчулардын мисалы айлыктары өз учурунда берилет, өз учурунда берилет. Көтөрүлүп, же мындай бир кошумча нерселер менен болдубу бул ишкана ачылгандан кийин? Ишкана биз ошол мен келгенде ошо сессияга сунуш кылып, мындан аркы тендерге берип аткан жумушуңарды бизге бергиле, сессияда вопросту коюпчу. Биз курулуш лицензиясын алалы. Мен буга чейин ошол чоң мамлекеттик курулуштарда иштеп, это президенттин иш башкармалыгында иштегем да буга чейин. Ошол жакка аралашып калгам, өзүмдү ал жактан көрсөткөм. Артында жасалган жумуштар бар, чоң эле, көп эле депчи. Ынандырып, анан өндүрүштүк, экономикалык, социалдык планды түзүп, сессияга алып чыгып, сессиядан почти бүт депутаттардын бардыгы колдоп берген. Бир 2-3 гана воздержались болгон болсо, бир 90% деп айтсам жаңылышпайм. Андан кийин азыркы билесиздер, президентибиздин саясаты тендерден кетели, жандай откат, отмывание денег өлкөнү сазга алып келип, жеке ишкерлердин байып, мамлекет болсо акчасыз калып аткандын бирден бир себеби бул тендер экен. Бардыгыбыз эле түшүнүп билдик. Бул жалгыз айыл өкмөттүн астындагы ишкана болгондуктан биздин ишкана суусундагы тазалыкты, жашылдандыруу, жолдорду, жарыктандыруу, канализация, полигон, өндүрүштү биз алып кетели деп, ошол өндүрүш планында бекитип, постановление чыгарып, андан кийин ошол лицензияны алып биз жолго түшүп, бир 5 жумуш алдык айыл өкмөттөнчү. Бул арыктарды коюу, анан водопроводдорду өткөрүү, суу өткөлдөрүнчү. Андан кийин азыркы учурда водозаборду реконструкция кылып атабыз. Суу кампасы, бул бизде союздан бери иштебей калган 4 миллион литр сыйымдуулугу бар водозабор бар экен бизде.
жана колдо бар, алтындын баркы жок деп дайыма жай учурунда суу жетишпейт, элдер ызы чуу. Быйылкы жа кактустун берген рейтингинде да көрдүңөр, Новопавловкада дайыма канча жылдан бери суу жок депчи. Бир суда департаменти же болбосо бир ошол жерде мурунку иштеп кеткен өкмөттөр же аким же башка губернатор кызыктырган эмес бул маселечи. Мен келгенден ошону бүт бардын чалгындап, бизде ошондой сонун нерсе бар экен, ишке киргизели деп азыр ишке киргизген турабыз, жумуш болуп жатат ал жактачы. Аны реконструкциялап берсек, андан биз эмнени алабыз? Эртеңки күнү жай келген учурда равномерно, стабильный суу беребиз бүт бардыгыначы. Быйылкы жылга пландашып атат, келер жылга пландашып атат. 23 жылы Кудай буйруп максатыбызга жетсек, суу проблемасы түп тамырынан жок болот бизде. Азыр ошону жазып атабыз. Азыркы учурда жумуш жүрүп жатат ал жердечи. Вот. Ошентип анан өкмөттөн жумуштарды ала баштадык. Өкмөттөн жумуштарды алып, ошол эки позициядагы жумушту тендерге бербей, келишим менен, распоряжение менен арык жумуштарын алып, ошол эки жумуштун баасы бул 6 миллион 600 сом. Ошол 6 миллион 600 сомго ишкананын өзүнүн өздүк булактарынан да кошуп туруп, биз азыркы өздүк баасы бир 12-13 миллион турган заводду ишке киргизе алдык. Адатта ушундай бир кошумча иштер же жанагыдай бир ачылыштар жанагы ошол сиздерде баягы мамлекеттик ишкананын ичинде дагы бир кошумча бир иштер ачылып, ушундай штаттар неме көбөйгөн сайын мындай текшерүүлөр же ар кандайдыр бир нерселер болуп аткан жокпу? Бу жерде Отунчиевдин кызыкчылыгы менен ушундай нерсе болуп атат деген маселе көтөрүлгөн жокпу? Андай маселе көтөрүлүп азыркы 2 айдан бери мен ошо текшерүүлөрдөн башым чыкпай эле, кол бутум байланып күнүгө допросту, күн сайын тиги документ, бул документ жанагы энтузиазмдан бүт бардыгын жоготуп алдым деп айтсам да болот, бирок бул аябай түп тамырынан жоголуп кеткен жок. Эми текшерүүчү органдардын да өзүнүн кызматы ошол, мыйзам бузулду, бузулбадыбы деп. Кудайга шүгүр азыр этегине чыгып калышты. Текшерип, ошол 5теке табышкан жок. Бир гана ошол мыйзамды бузуулар бар экен, нецелевой деген статьяларды коюп атышат бизге. Бирок нецелевой болгону менен мен келишим боюнча жанагы алган жумуштарда мөөнөттөрүм бар, ал бүт элек. Эси мен ошол мөөнөтүмдөн бүтпөй, тыйын башка жака коромжу болуп кетсе, анда нецелевой деген коюлуш керек. Бирок биз азыркы учурда алган милдеттенмелерибизди толук аткарып жатабыз жана ошол коюлган мөөнөттү бүтүрөбүз. Анан жанагы прокуратура эмнеге текшерип атат бизди деген сөз болушу мүмкүн. Бул ошол эле жердеги жергиликтүү кеңештеги депутаттын заявлениясы, мурун өкмөттө иштеп кеткен кызматкерлердин эскилердин негизинде кылмыш козголтобуз аракет кылышты, бирок бул жерде тыйын урдалбаса, тыйын желбесе, ошо айыл үчүн кызматкерлер чын жүрөгүнөн иштеп атса, мындай кылмыш козгоп аны отургузуп коюп бул туура эмес да. Себеби көп адамдар жакпай калса эле, же болбосо мурун жеп аткан нандан айрылып калса эле, азыр арыз жазып, коррупционерди көрсөткөндү адат кылып алышты да. Биз буга чейин ушул бул сиздин аймакка караштуу, ушу сиз тейлеген аймакка караштуу бул Мурасордо тынчтык конуштарына биз келип кеттик элек. Ушу элдин бир жанагыдай таштанды маселеси боюнча азыр эл менен кандай болуп атат ушул маселе? Биз чынында ата журт Алтын Ордо тынчтык конуштарынан элдер чыгып, бул жерде резонансный окуялар болгон. Элдер чогулуп, митинг жасашып, жогорку кеңештин дагы депутаттар келип, мурун кийин иштеп кеткен акимдер, аким өзү баш болуп, өкмөттөр чыгып, бул жерде сиз деле күбө болгонсуз ага келип кеткенсиз. Биз ошол кезде элден жарым жыл мөөнөт сураганбыз. Азыркы учурда Таштандыда 7 этаптан турган рекультивация иштери болуп жатат. Азыр биринчи этабын балдар башташып, күнү түнү эмгек кылып атышат. Негизи эле Таштанды полигонунун тарыхына келе турган болсок, бул буга чейин жеке ишкерлердин колунда болуп келген. Менчик.
менчик эмес эми. Арендатор. Арендага алышып, ижарагачы. Анан каалагандай калчак беришкен. Бул жердечи. Бул жерде жалгыз Новопавловка эмес, башка айыл өкмөттөрдөн, башка аймактардан дагы шаардын мусурлары кирип, бул жерде эч кандай өрттөнбөй эле сонун эле оокат кылышып, бир крышабайт эткен кишилери дагы болгон болот. Анан бул полигон бирок ЖКХнын карамагында болгондон кийин мен ал келишимди кайра карап чыгып, мурунку иштеп аткан жеке ишкер бул жерде яма, беккера, тосу, электр линияларын чоюп бул жаккачы. Андан кийин жанагы кайра иштетүүчү заводду коймок экен. Тилекке каршы канча жылдан бери анын бирөөсү да аткарылган эмес. Анан жөн эле алдап өзүнүн чөнтөгүн кампай толтурган үчүн биз өзүбүз эмени колго алып, Кайра өкмөткө өткөзүп алдык. Өкмөткө өткөзүп, азыр мына 2 айдан бери биздин балдар иштеп жатышат. 2 ай болду алганыбыз канча. Иштеп, азыр рекультивациялык иштерди жасап атышат. Ал жакка 400дөй азыр жанагы курулуш материалдарын жолдон чыккан, ошо рекультивацияга эң керектүү болгон шагыл, шебин, катуу, цемент, бетон, строй, мусордун бүт бардыгын алып барып коюп койдук. Техника, 3 техника иштеп атат ал жердечи. Кудайым буйруса жана элге берген убадабызда өтүүбүздү аткарабыз деп мен терең ишенем да, себеби жумуш болуп жатат. Бүгүнкү күндө таштанды төгүлүп атабы ал жака же токтодубу? Таштанды азыр төгүлүп атат ал жерде. Бүгүнкү күндө таштанды төгүлүп атат. Биз өзүбүздүн айылдын гана башка аймактан кирген таштандылардын баардыгына запрет койгонбуз. Ушу Новопавловка элинин өзүнүн чыгарган күнүмдүк тиричиликтен чыккан таштандылар кирип жатат. Жанагы өрттү атайын элдин көңүлүн буруш үчүн бул мурунку жеке ишкерлердин биздин жаманаттыгын көрсөтүп, күн сайын поджог кылып, аны биз милицияга да барып, ЖУИден өткөрүп, регистрация РППданчы өткөрүп поджог болгондор. Себеби ушунчалык атайын жана бензин, солярка чачылып, ушунчалык чоң масштабта өрттөштү да. Себеби биз түнкү таңкы саат 3-4-төрдө охранниктер уктап аткан кезде болгон да бул нерсе. Анан полигондун аянтыда чоң билесиңер, кайсы жерден өткөн свет, электричество, видео наблюдение жок азыр ал кезде. Биз ошол кезимде көзөмөлдө алган жокпуз да. Чынындачы. Бүгүнкү күндө токтоду андайлар, Андай токтоду, өрт болбойт азыр. Азыр полигонго дагы анан барып ошол жерде да кенен типи болобуз. Азыр мына биз ачкан өндүрүш. Дагы бир маселе ушул жерде биз ошо сиз жаңы жетекчи болуп келдим дегенде биз сизге дагы бир өзүңүзгө суроо койдук элек. Жанагы Тынчтык конушунун Саркынды суу аккан жанагы канализациянын маселеси боюнча ошол кандай болду азыр? Ал боюнча иш жүрөбү? Ал боюнча иш мен компетенттүү эмесмин, жооп берген. Себеби менин балансыма өтө элек. Бул жумушту проект долбоорлоо иштерин айыл өкмөт тендер аркылуу жүргүзгөн буга чейин. Азыркы учурда Тынчтык элинин тургундары бул канализацияны коштурбоо аракетин көрүп узучулар болуп атат да. Бул жумушту мен баштап же мен жазап, мен балансымды болсо сизге толук кандуу жооп бермекмин. Бул бизге караштуу эмес маселе. Сиз буга чейин ушул бул Новопавловканын ушул ЖКХсында кызматкер белеңиз же ушак ачылгандан кийин келип иштеп атасызбы? Ушак ачылгандан кийин келип иштеп атам ошо. Бу жерде кандай бу жерде кандай кемчиликтер, мисалы жаңы ачылган ишканада болот, кемчиликтер болуп атабы? Кемчиликтер деле болгон жок ошо. Жакшы буюрса иштеп атабыз. Бир күндө ушул мына бу турган бу арыкчалардан мына калыптарын көрдүк. Бир күндө канча даанага чейин куясыздар? Бир күндө канчаны мындай даяр кылып чыгарасыздар да? Эгер үзгүлтүксүз болсо. 30га чейин чыгарып атабыз буюрса. 30 болгондо булар 2,5 метрден, 3 метрден. 3 метрден. Ошондо 90 метр арык күнүнө даяр кылып чыгарып берип атасыздар. Айлык акыны жанагыдай акча тыйын деген маселеси кандай болуп атат сиздерге, жумушчуларга? Жакшы эле. Ошо алдыңыздарбы? Канча айлык алдыңыз биринчи айлыкта? Мен жаңы эле келдим да ошо, жаңы эле келип бака. Жаңы келип иштеп атасыздар, Бул сиздер көрүп турган биздин өндүрүш базабыз азыркы учурда жаңы бутунан жаш баладай болуп туруп келатат. Толук кандуу шарттар түзүлө элек азыркы учурдачы. Себеби балдардын
отурган тамак аш ичкен жеринен бери биз толук жетише элекпиз. Себеби азыр учурда кыш келатат. Ошо өндүрүшкө багыттап эле азыр 30-40 арык чыгарганга багытталып балдар ошол жакка күчтүү бурдук. Азыр бир аз кыш учурунда бизде убакыт кененирээк болот. Ошондо кеңсесин, тамак, иччүү, эс алчу жайлардын баардыгын жасайбыз. Бирок азыр кичинекей кылып убактылуу жасап койдук бул жакта. Келечекте биз бул ишканабызды күн сайын жок эле дегенде бир 500 миңден миллионго берчү өндүрүүчү эмеге алып келип атабыз. Азыр себеби бул жерде бетон өндүрүмдөрүнөн толтура нерсе жасасак болот. Ошол эле жарыктандыруу столбаларын, кольцаларды, плита перекрытие, жанагы жашылдандыруу жагында вазондорду чыгарабыз деп атабыз. Фибробетонду кошолду деп атабыз. Бул жакка арыктардын 3-4 түрүн, баржырларды, анан кийин азыр дагы бир жакшы жаңылыкты Кудай буйрса жакында презентация кылабыз. Бул Союздун эле мен ойлоп тапкан жокмун. Союздун методу билесиздер, жана плитная дорогалар билесизби? 12-чи микрорайондорчу. Азыр көчөлөрдүн көбүнө тротуарда асфальт басып атышат, же болбосо брусчатка. Алар бир жылдан кийин брусчатканы таппай каласың, же болбосо асфальт чөгүп кеткен, жыртылып кеткен. Биз азыр ошол плита перекрытияны сиздерге көрсөтөм. Биз ошонун орнаменттери менен ар кандай цветте 9 сантиметр армированный кылып туруп, ошол жол тротуарларын салганы ниет кылып атабыз. Бул минимум 15-20 жыл служба кылып берет деген бизде жакшы мындай үмүт бар да. Азыр башын баштап 2 продукция өндүрүлүп атат бул жерде, арыктар, анан плита перекрытие. Плита перекрытие многофункциональный деп айтылат. Бул жанагы жолдорго төшөп койсок, арыктардын үстүн жаап кеткени, машиналар кирип чыккангачы 2 продукция азыркы учурда өндүрүлүп жатат. Но келечекте биз 15-20 продукция минимум өндүрүлөт деп ниет кылып атабыз да. Бул ишкананы ачууда биз уктук, ушул жанагы өкмөттүн ушул жол жээгине коюла турган арыктарды сатып алынсын деген акчага курулган деген. Туура. Ошол 2 жумушту алганбыз. Дмитрова көчөсү, анан Агордодогу кичинекей 6 көчө бар. Бул 2 келишим негизинде 6 миллион 600 тыйын тендерге коюлмак. Биз өкмөттө сессияга коюп, депутаттар жалпы колдоп берген, ЖКХга берели бул жумушту депчи. А мен ошондо эле айткам, бул берилген акчаларга биз ушул позициядагы лотокторду өзүбүз өндүрүп, андан кийин кутулабыз. Убакытты бизге кенен бергиле деп, азыркы учурда биз уже 2 көчөнү бүтүрүп койдук. 2 көчөнү бүтүрдүк, анын дагы жеринен тартып сизге, же болбосо бизге болгон акт выполненных работ деген бар. Видеосъемкаларды да беребиз, же болбосо барып тартсаңыздар болот. Ошентип өкмөттүн жумушун алып, азыркы учурда милдетибизден котулуп жатабыз. Бирок эң эле кубанганыбыз бул биз чоң ишкананы тургузуу. Бул ушул ишкана эми Кудай буйрса ушул айыл өкмөттүн балансында калат мындан ары. Мындан кийин бул ЖКХ өзү айыл өкмөттүн балансында. Мен кызматкерлерге да айтам. Биз бүт жумуш, биздеги материалдар көп да. Техникаларыбыз бар, башка буюмдар бар. Ошолордун баарын аяр мамиле жасайлы. Биз бул жерден машинабызды айдап, анан кийимибизди кийип алып эле чыгып кетебиз. Могу бүт баардыгы өкмөттүкү деп. Азыр могу алган лотоктор тендерге берилип, башка бирөө алса салып туруп, жеке бир ишкерлер, жай осо фирмалар катышып атпайбы? Алып, ошол менен кетет, 1 жылдан таппай каласың. Жай гарантийный срок деген бар, алардачы. Эч ким соблюдать этпейт анычы. 1 жыл эптөөлүү өтсө болду, 1 жылдан кийин таппай каласың алардычы. А биздин жасаганыбызда эмне жакшы пайда жактары бар? Бул биринчиден ЖКХ бул жерде 94-жылдан бери иш алып барат. Кандай гана жумушту жасабасын, анын мойнунда болот, эч жакка качып кетпейт бул жердечи. Мен жетекчи болуп бул жактан кетсем деле, кийинки жетекчи бул кызматты улантып, ошол жана дефектный акт деп коосу, дефектовать этип, кайра ордун восстановление кылыпчы. Оперативный бул эң чоң өкмөттүн астында жалгыз эле ишкана. Локомотив деп деле айтсак болот. Себеби баягы күнү биз мониторинг чыгардык. Өкмөттүн бир 70-80 социалдык гана көйгөйлөрдү албасак, калган жумушун бүт баардыгын бул ЖКХ жасайт экен. Өкмөттөн ЖКХга бөлүнгөн тыйын бир анын 20%-ын да түзбөйт экен да. Бул сиздер ошол айтып аткан жанагы иштеле турган жумуштан кутулуп, анан бул уже ишкананын башын ачып койдуңуздар. Ишкананын башы ачылып келе жатат азыр. Бул берге мисалы алып келе турган сырьёлор, бореки, кум, шагылдарды
Каяктан аласыздар буларды? Бул азыр коммерциялык негизде эле алып жатабыз. Ошол эле учурда мен ПГСке дагы заявка берип көптөгөн айыл өкмөттөргө, Орок айыл өкмөтүнө кайрылдык. Азыр Байтикке кайрылдык. Ал жакта билесиздер, Байтиктин боз бөлтөгүн сактоо максатында уруксат берилбей жатыптыр. Тоону казышыпчы. Но келечекте бир ошол карьера ачып турган болсок, мындан да жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлмөк. Биздин алдыга жылып, өзүбүз ошол өзүбүздөн өндүргөн карьеде шебен, кум, оптималка деп коебуз, жана таштардын бүт баарын, көчөлөрдүн бүт баардыгын жалгыз Новопавловка эмес, жаныбыздагы айылдарга да жардам бергенчи. Азыркы учурда биздин өзүбүздүн грейдерибиз бар, бульдозерибиз бар, погрузчигибиз бар. Дагы 11 техника келе жатат азыр. Могу Кыргыз-Өзбек фондуна да заявка жазганбыз, буга чейин сүйлөшүү иштери бүтүп калды. 11 техника эмне кайсы кандай? 11 техника негизги ал жакта 4 чоң таштанды чыгаруучу автоматташтырылган акыркы үлгүдөгү 2022 КамАЗ үлгүсүндөгү таштан чыгаруучу машиналар келет. Бир жана телескопический автовышка деп коебуз, 22 метр узундукту алган ошол техникабыз бар. КДМ деп коет, ал жанагы кышында карларды тазалап, жайында суу чачып, анан кийин жолду шыпырган машина. Бул 16 кубтагы аябай чоң эле, эң керектүү. Андан башка 2 КамАЗ үлгүсүндөгү самосвал келе жатат. Анан 2 бир кичинекей, бир чоң экскаватор. Лизинг боюнча ошол депутаттарыбыз жалпы колдоп, өкмөтүбүз дагы каршы эмес болуп, биз берген заявканын негизинде $833 миң миллион. $833 миң. $833 миң 11 техника алган жатабыз. Сессияда лизингке алалы, себеби Кыргыз-Өзбек фонду бизде биринчи ачылды, жаңы эле иштеп баштады. Мына Садыр Нуркожоевич келгенден кийин түзүлгөн фонд бул. Азыр Кудай буйруса, могу ноябрдын этектерине ниет кылып атканбыз, бирок андан бир аз кечигип калышы мүмкүн, но жаңы жылга чейин алабыз деп турабыз. Өзбек-Кыргыз фондунун эң биринчи лизингке техника алуучулар дагы бул биз. Кыргызстандагы себеби Кыргыз-Өзбек фонду өзүнүн массалык маалымат каражаттарга берген эмесине жакында эле жаңылыктарга чыгарды. Ошо Новопавловка айыл аймагына биз биринчи техникабызды берген жатабыз. Булар эми ошо гранттын негизинде бекер да? Жок, бул бекер эмес. Биз лизингке өкмөт 5 жылга алдык, эң төмөнкү пайыздар менен. Буга чейин биз мониторинг жасаганбыз. Айыл банк, РСК банк, башкаларга ошо мамлекет кандай эмеде биз техникаларды алып, элдин көйгөйлөрүн оперативно чечүү боюнчачы. Айыл банк 16%-тен түшпөй койду бизге. РСКныкы деле 14,1%. Бул аябай деген кымбат, анан техниканын өзүнүн кунун жок коет да. Эң эле төмөнкү пайызда бул Кыргыз-Өзбек фонду болду. Бул 5%дык өлчөмдө бизге техника 5 жылга берип атат. Ошол мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, мен ошол жергиликтүү кеңештин депутаты Баяман Эркинбаевга терең ыраазычылык билдиргим келет. Себеби азыркы учурда ал президенттин жардамчысы болуп иштеп, ошол кишинин жардамы аркылуу ошолор ортодо сүйлөшүү, мындай дипломатиялык мүмкүнчүлүктөрдү биз берип, ошол техникалар алынган жатат да бизге. Бул азыр сиздер өндүрүп аткан ушул мына буюмдар, ушул арыктар мындай сатыкка чыгууга жетиштиңиздерби же боло элекпи азырынча? Биз сатыкка чыгууга азыр сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз. Кудай буйруса бир чоң партиядагы заказды, буйрукту алган жатабыз азыр. Алып калсак дагы көптөгөн маселелерибиз бар. ЖКХнын өзүнүн имаратын салганы белсенип турабыз. Кудай буйруса 25-26 миллион турат өзүк себестоимости. Кудай буйруса айылдын жана алган милдеттенмелерди, лотокторду кутулуп бүткөндөн кийин эле буйрук алып баштап, параллельно ошо зданияны салып баштайбыз. Ошол жанагы азыр сиз бу ортодо айтып өттүңүз, жанагы ушундай плиталар жолго төшөлө турганда, ошолорду көрсөк болобу ушул жерде? Ооба, ал плиталарды жүргүз. Мындай кыласыздар. Мунун бетине орнаменттер болот. Мунун бетич. Мунун бетинде орнамент болот, полностью. Анан ар кандай түскө муну боеп коебуз да. Мунун калыңдыгы азыр 9 сантиметр өзү, бирок чуть-чуть слишком строительный нормада 5 сантиметрге чейин эме да, допуск бар негизичи. Анан бул 10ду берет өзүчү, 10 сантиметр. Муну кое турган болсок, тротуарлардычы, Кудай буйруса, бир 15-20 жыл минимум служба. Ушуну дагычы бизде баягы Союз убагында көрүп калчубуз да. Жанагыдай дуалдар тосулганчы. Стеновая панель. Ошо жок, панель эмес, жанагы короолорду тосуп, жанагы забор кылып жүрбөйбү?
Тигине турат бизде сайыз. Ушундайлар боюнча дагы пландар жокпу? Ошо экиники. Ошону биз эмеге могу проектке да сразу эле киргизип кеткенбиз. Ошол сиз айтып аткан эменин вибростолдун эмеси, параметрлери именно ошол эмеге жазалган биздечи. Биз азыр Кудай буйрса будущем аны өндүрөбүз сөзсүз түрдөчү. Себеби эң биринчи биздин инженерлердин сунушу дагы биз ошо панелдерди легкий конструкция деп коебуз да. Бат эле келдиңде тургузуп туруп эле ошол жерде бир сооружение пайда болгончу. Анан бул азыр калыптарды да өзүңүздөр жасап аткан турбайсыздарбы? Калыптарды да бүт ошол. Бул сатылып келинген жок, э? Жок, биз материал темирди гана алып, ошол жерде биздин балдар өздөрү иштеп. Бул ушул жерде жасалат. Ошол жерде жасалып атат. Азыркы учурда да вот көрсөңүздөр болот калыптарды жүрөбүз. Азыр байкатпайм муну. Порядок түшүнөсүз, эмеде. Осы цехта. Цех муну жыйнасаңдар эле кайра эле эме болот. Мына сиз көрүп турган калыптары биз азыр 80 калыпка күнүгө 240 метр чыгарабыз деп планга койгонбуз бул жерде. Бул 80 калып жазап бүткөндөн кийин биз азыр күнүгө чыгарып 2-ден 3-төн кошулуп атат. Бул жактачы азыр бир 50дөй калп даяр да, матрица деп коет бул арыктын. Ошол 72 детальдан чыгат. Могунчу. Жок, мында азыр баягы эменики ачып эле көрсөтөлү. Анан бул калыптыкка дагы ар бир эле ширетүүчү мындай мен муну алып жазай коем деп гарантия бере албайт. Себеби көп кишилерди мен бул заводду уже 3-үчүсүн чогултуп атам да. Бул жерде геометриялык түзүлүштөн башынан 1 мм кетсең этегине уже 1 см, 2 см уже геометриялык түзүлүш бузулат да. Этегинде арып куюлуп чыккандан кийин уже жолдорго коюлганда стыковка туура эмес болуп калат бул жердечи. Ошон үчүн бул жерде геометрияны жакшы түшүнгөн кишилер аябай эмеде требуется бул жердечи. А мунун ошол ширетүүчү сварщик. Бул киши ушул жерде өзүнчө сварщик болуп иштейт, э? Же башка ишке аралашпайт? Жок, сварщиктер только бул жерде мындай кылып бөлгөндө ошточу, вот тигине көрүп турасыздар тияктачы. Айыл ичиндеги бизде социалдык мекемелер бар. Садиктер, мектептер, айыл өкмөтү өзү, ПОМ, андан башка тиги түзөтүү колониялары бар биздечи. Ошол жерде темир боюнча бир маселе чыгып калса көйгөй, же болбосо котельныйында печкасы иштебей калса ошол жердеги сварщиктер заявка менен чыгып, андан башка жумуштарды, балдар аянтчасындагы сынып калган тетиктерди оңдоп түзөөлөрдү бүт барды ошол жерде сварщиктер жасайт. Андан башка өзүбүздүн техникалар сынган, варит эткен, эски да бизде техникалар ошол жерде бүт ошол жерде жасалат. Бул жерде дагы бир эмелер турат, темир жашыл. Бул эмнелердики моякча? Бул темир могу сиздер көрүп турган могу айылдын жолдун боюна буга чейин коюлган, мына могу эски темирлер. Бунун кебетелерин биз жакшыларын гана терип алып туруп коелуп атабыз. Мындан дагы эскилерин пример катары көрсөтөйүн сиздерге. Мына. Бул темирлер жанагы стихиялуу соданы жок кылуу максатында буга чейин айылдын жанагы жолдун эки жагына коюлуп коргон болуп тосулган экен. Бунун көбү ошол жерде урдалып кеткен. Биз демонтировать эткен кезде болгонун ошол жакка алып келип, булардычы. Азыркы учурда ошо балдар ойночу аянттарды четтерин тосуу максатында буларды кайра тазалап, иреттеп туруп, мондай кылып койгон жатабыз да. Бул азыр сырт алгандар бул жаңы жасалган, э? Же ушуларды эле реставрация? Ушул эле темирлерди реставрация кылып кайра жан берип, таптатынака көрүп турасыздар. Ошо балдар аянтчасына кайра коюлат буларчы. Бул жерде биз материал албай эле өзүбүздө болгонду колдонуп атабыз да. Мынакей урматтуу туугандар, урматтуу биздин кыргыз журтчулугу. Жакшы дегенден башка сөз чыкпайт мындай жерге. Эгерде каалоо болсо, чындап эле мындай көңүл койсо, эгер иштейм дей турган болсо,
мына ушундай иштер боло берет экен. Биз дагы улантабыз. Бул эмени ограждение деп коебуз, тосмолорду эмнеге керексиз болуп калды. Бизге азыркы учурда билесиздер, Бишкек Кара Балта жолу реконструкцияланып, жаңы жолдор жасалып атат. Ошол кезде бул жол транспорт министрлигинин бизге алып койгула, темирлерди, светофорлорду демонтаж кылга деген каттары келген. Ошонун негизинде биз алып, буга кайра айылдын керегине иштеп жатабыз. Бул мурда деле ошо сырдалып эле коюлган экен, ушунча жыл эмеге уже сыры кетип болбой калган экен. Эскирип калган, бул ар бирин ошол жерден реставрация кылып кайра жасаган жатабыз да. Бир мындай суроо туулат да, биз баягы сизди мындай коомдогу белгилүү адам катары тааныйбыз да. Эми биздин билишибизче сиздин деле өзүңүзгө мындай күнүмдүк турмушка мындай кененирээк эле жакшы жетиштүү эле жашаган адам катары билебиз да. Эми ушунун баарын ушунчаны ушундай иштетип, ушунча азап тартып, күнү түнү ушул жерде жүрүп, баягы штатты көбөйтүп, көп кишинин да кыял жоругуна чыдап, ушундай жасашка эмне түрткү болду, эмне зарыл негизи? Жакшы суроо бердиңиз. Чынында ар бир бул дүйнөгө келген эр азаматтын чыныгы мекенчил жүрөгүндө бир элге жакшылык жасайм деген ар бир адамдын сөзсүз бир максаты болот да. Сиз айткандай баардыгы Кудайга шүгүр эле. Бага чаккабыз 6 саныбыз аман. Бирок биз 30 жыл деген сөздү көп колдондук да. 30 жылда азыр деле кайра ошо 30 жылда айтып коюп деле туура эмес иштерди кылып аткан жетекчилер көп, эр азаматтар көп, кыздарыбыз деле бар, улуу муунга барып калгандар деле. Коомду күн сайын азыр интернеттин заманы, баардыгын көрүп атабыз, чынбы? Анан ошондой эле баардыгын таштап салып, көзүм көрбөсө башка жакты итчесин деген болбойт да. Мен буга чейин бул заводдо мына 3-сүн чогултуп атам деп айттым, тажрыйба алдым да. Эмне үчүн аны жакшылыкка бурган болбосун? Эмне үчүн ошол айлыктан айлыкка тишибиздин кирибизди соруп, колдо болгон мүмкүнчүлүктөрдү колдонсок болбойт? Эмне үчүн жумуш орундарын ачсак болбойт? Эмнеге биз инвесторду күтүп, же бир Кытайды, же бир түрктү, же болбосо бир канадистти күтүп, тонотуп, ошолорго берип коюп туруп, этегинде согуш бүткөндөн кийин кылычыңды ташка чап деп коюп отурушубуз керек. Чын-чынына келгенде азыркы биз жүргүзүп аткан ишти, саясатты Кыргызстанга жайылтсак, ар бир айыл өкмөткө дотацияда отурган өкмөттөр көп биздечи. Эптеп айлыгын берип коюп эле жумуш болду, эч кандай жылыш жок ал жерде. Ошол аймактын мүнөзүнө тиешелүү болгон бизнестер толтура биздечи. Балык чарбачылыгы, мал чарбачылыгы, бетон өндүрүмдөрү, переработка, санай берсең чек жок. Аны только калуу эле керек. Калуу эле керек да. Анан биз бул мекенибизге келгенден кийин биз сөзсүз пайдалуу болушубуз керек. Ар бир жаран, мен кээде Facebook'та бөлүшөм, ар бир жаран бул коомго пайдалуу болуш керек депчи. Ар бирибиз пайда алып келишибиз керек. Жок, менде дагы бир суроо болуп атат да. Сиз мына бүгүнкү ушул куюп аткан арыктар, ушундай иштер, мисалы мамлекеттин көрсөтмөсү менен сиз алган милдеттеме кандайдыр бир чеги менен да. Ушул ишкананы өзүңүзгө бир жакка куруп эле ошол жерден ташып келип, баягы өкмөттүн ченелүүсүн берип коюп, муну өзүңүзгө алып калсаңыз болбойт беле? Антсем деле болот. Бирок мындай ишкананы мен экөөсүн иштетип көргөм буга чейинчи. Ал менен мен ошол турмуш состояние деп коебуз. Ошол нерселер жасадым. Кудайга шүгүр. Анан ошол нерсе тажрыйба да болчу. Тажрыйбаны алып көрдүк. Ошо мен эми өкмөткө кызматка келгенден аны өзүм заниматься этип убакыт жок мендечи. Бул өндүрүшкө баш отуң менен кирип, башында бир киши болбосо, бүт баары чаржайып, салган акчаңды таба албай каласың. Анан ошол жасаган эле жумушумду мен бир аябай умный, акылдуу болуп кеттим деп айтпайм. Буга чейин көргөн нерсени эле ошол өкмөткө пайда алып келүүчү ишкана болсун деп, ошол негизинде мамлекетке биз үлгү болуп туруп ачып бере турган болсок, бизди көрүп, башкалар дагы мындай чыйыр салып берсек, башкалар ошол биздин из менен кетсе, ошол эле президентибизге, премьерге, губернатор өйдөдөн ылдый түшө турган болсок, баардыгына жеңилдик болмок. Жеңилдик болмок. Жоопкерчилиги жетекчиден көп нерсе байланыштуу боло турганын билесиздер. Балык башынан сасыйт деп коет. Башында турган аткаминерлер таза ушундай өндүрүш багытында көз карашта шарттарды түзүп берсе, бизде канчалаган таланттуу адамдар бар.
Биздин талант кыргыз мындай уникалдуу эл деп айта алам мен. Кыргыздын талантында, кыргыздын мүмкүнчүлүгүндө башка элде жок болуш керек деп ойлойм да. Биз 30 жылдан бери кичинекей мамлекетибиз жоголуп кетпей ушул күнгө чейин чоң элдердин катарында келе жатабыз. Кудайым биздин төлүгүбүздү түптү, эгемендигибизди вечный кылсын деп айтам. Бирок ушинтип желегибиз желбиреп, өлкөбүз моңдолуп, элдерибиз кедей жашап, сабатсыз болгону мени аябай өкүндүрөт да. Жок эле дегенде бир билим алып, билим аркылуу биз көптөгөн чоң иштерибизди, өлкөбүздү ушундай бейиштей болгон жерибизде биз бейиштей жашашыбыз керек. Тилекке каршы бейиштей өлкөбүздө тозоктун күнүн көрүп аткандар аябай көп. Биз башта сөз кылгандай эле ушул Новопавловка ЖКХсынын жетекчиси Самат Отунчиевдин ишин биз буга чейин да мурда тартып кеткенбиз. Анда жаңы жетекчи болуп ушул арттагы биздин ушул таштанды полигонду иретке келтирем деген. Бүгүн ушул жерден да кабар алалы деп келдик. Атайын ушу полигондо иштеген өзүнүн инженерин дагы ушул ордунан таптык, жумуш ордунан. Бул жерде ушундай сорттолгон баягы таштандылардын ар кандай өзүнчө мындай бөлүк болуп турганын көрүп атабыз. Азыр биз инженердин өзүнөн бул эмне үчүн мындай, эмнеге мынтип бөлүнүп атат, жана кандай мусор таштандылар келип төгүлөт, кандайлар төгүлбөйт тууралуу азыр биз бүгүнкү иши тууралуу кеп кылалы. Биз Улук мырзага келдик. Бу жерде ушул ЖКХнын ушу таштанды полигонунун инженери. Бүгүн эмне иштер болуп атат бул жакта? Азыркы тапта 7 этаптан турган рекультивациялык иштин биринчи этабы бүттү буюрса. Бул деген баягы орусча айтканда формирование тела полигона дейт да. Ушу полигондун денесин түздөп чыктык да, ошондо мисалы үчүн могу кыр турбайбы? Ушу кыр менен болду. Бери көздөй жылбашыбыз керек да. Азыр экинчи этап, азыр жолду сүрүп кетти, жаңы эле грейдер. Сиздердин астыңыздарда азыр өзүңүздөрдүн грейдерсиз? Өзүбүздүн грейдер. Ар жакта ал бульдозер. Ошол сүрүп кетти. Эми болсо могу жерде мына шагыл кумдар түшкөн. Бул жер жетекчибиз уш жерден ортого түшүп, сүйлөшүп, могу жолду жазып атпайбы? Ооба. Ошолор менен баягы сүйлөшүп ушулар түшүрүп алганбыз, бир 400дөй хого да, жалпысынанчы. Азыр эми Кудай буюрса, бул деген 50 сантиметр болуп жабылат. Бул мусор таштандын үстү 50 сантиметрдей калыңдыкта жабылат. Бул деген баягы талап ошондой экен да, экологиялык талапчы. Андан сырткары баягы газдарды алып чыгуучу газ отводящий трубы деп коет. Ошондой коюлат да. Аны деген буюрса өзүбүздүн өндүрүштөн өндүрөбүз деген үмүт бар да, анычы. Ойлордо болуп атат, ошону өзүбүздөн өндүрүп койсокпу депчи. Ал бул деген келечекте баягы мындайча айтканда отуруу же жарылуу ушундай иште немелерди алдын алат да. Бир экологиялык кырсык болот дейбизби, кандай дейбиз. Буга чейин ушул атайын ушул таштанды шаардык болобу, кайсы жер болбосун, ушундай таштанды полигондорунда чоң акча ойнойт, көп бизнес болот дейт. Бул жерде эмне кылып мындай акча иштөөгө кандай шарттар менен жасайт? Бул өңчөйлө мындай бир керексиз бүт ташталган нерселерди эмне кылыш керек бу жерде? Бул жерде мисалы үчүн биз деген уш жерде таштанды кайра иштетүү максатында ушинтип терип бөлөбүз. Мына бул жерде пет шишелер. Муну деген азыр келишимдер бар заводдор мененчи. Ошолор келип буларды кайра алып кетип кайра иштетишет. Бул кайра иштегенге мүмкүн да. Андан сырткары могу дөңгөлөктөр ушулар. Бул дөңгөлөктү да кайра иштетет. Дөңгөлөктү да кайра иштетишет. Биз келечекте өзү иштетсекпи деген ниет болуп атат да. Азыр могу жерде баягы иретке келтирип алган соң, андан кийин баягы жабдууларды, ошолорду өзүбүздүн ширетүү цехи бар, ошол жерден жасасакпы деп атабыз да. Чиймелери бардыгы бизде бар. Анан бул жерден бир өзгөчөлүгүн айтып кетейин. Жергиликтүү бюджеттен 1 сом албастан уш жерден мына түшкөн ушуларды өткөрүп, кайра ушу полигондун өзүнө жумшайбыз да. 1 сом албайбыз. Ошондо деген күйүүчү, майлоочу майлар күнүнө бир 100-120 литр солярка сарпталат да. Уш жерди түрткөнгө, күнүнө иштегенге, баягы ар бир техниканын андан сырткары тетиктери баягы иштен чыгат. Ошону кайра жаңыртууга ошол мына ушулар аркылуу, мындан сырткары дагы баягы момундай целлофандар, мына момундай молар кайра иштетилет. Тетигиндей алюминий калай банкалар, жанакы ар кандай флештики. Андан сырткары мына жанакы кир жууган, чач жууган
Мондай идиш аяктарын ушуларды кайра иштетсек болот да. Тигине бутылкаларды, шишелерди. Буларды азыр силер тапшыра турган өзүнчө эме бар, Келип алып кетишет. Биз деген бул жерден бөлөбүз. Аны менен биз деген баягы таштандынын санын, бияка түшкөн таштандынын санын азайтабыз да. Бу жерде ушуларды бөлүп, ушуларды сорттош үчүн дагы адамдар иштейт да, канча киши кызматкерлер бар. Жалпысынан 14 кызматкер иштейт. Баардык айлыктары уш жерден берилет. Уш жерден айлык акы төлөп беребиз. Баардыгына кароочу, уш жерде баягы сорттогонго ошонун баарын, темирлер, алюмин. Айтор бул жерде баягы керектүүнүн баарын кайра терип алабыз. Терип алып, аны менен баягы өзүбүздүн ишканабыздын баягы бюджетине кол салбастан уш жер менен эле өзүн жаптырабыз. Ушундай иштер болот жалпысынан. Морек азыр кээ бир жерде мындай түтүн эме көрүнүп атат да, Бул түтүндү боюнча айта кетсем, бул тереңге түшүп кеткен түтүн экен. Биз деген өткөндө козгодук элек көтөрүпчү. Погрузчик менен, жүктөөчү машина менен козгогондо, ушуну көтөргөндө баягы түтүн болот экен. Себеп дегенде түптө баягы гүлдө эле ысык жата берет го, ошол сыяктуу экен. А бул деген тереңде жаткандары. Козгогон сайын көтөрүлүп атат. Бирок баягыдай күн түн өрттөнгөн от жок биздечи. Башында келгенде мындан 3 ай башта келгенде уш жерде күн түн от турчу эле. Ушунун баары таштандынын баары гүл. Айыл элинин арачылыгы мына аз карасаңар, айылдан өзү мына мондай бир от чагабы кандай бир түтүн каптап турат да айылдын ичинче. А биз жак мына Кудайга шүгүр таза. Себеп дегенде жалпы аянты канча бул эменин? Жалпы аянты 2 гектар 17 сотых. Болду, биз мындан чыкпашыбыз керек, мындан ары. Уш жерде келечекте азыр инвесторлор менен сүйлөшүүлөр болуп жатат. Азыр жетекчилик менен сүйлөштүм. 473 метр жалпы узундугу ушу зым чубалгыларын тартып берсе, жок, электричество тартып берсе, азыр инвесторлор менен сүйлөшүп жатам. Конвейер коелу деп атабыз, сорттогонгочу. Таштандыны ошондо биз деген бир 70% өздөштүрсөк, эмне деген акча? Бул жерде бир толук кандуу ишкана кылганга мүмкүн. Ушул жерден эле болду, аянттын чоңойбостон, ушунун үстүн баягы таптап бүткөн соң, ушунун үстүнөн эле баягы ишкана ачабыз да. Андан сырткары баягы мындайча айтканда тамак аш таштандылары бар. Аларды биз кайра чиритип компост кылганга мүмкүнчүлүк бар. Айтор кен казып, жер казбастан ушундай өндүрүштөргө биз басым жасап, биздин саясат ушул да негизги. Уш жерден биз деген бир мындайча айтканда үлгүлүү алдыңкы ишкана биз мурда ошол тартып кеткенде мындай маселеде мындай кичине чаржайытыраак, мына башкача мындай бөлүнгөндө нерселер жок эле, бул жолдоруңар ачылыптыр буяктар. Жалпысынан Кудай буйрса баягы эми күн түн иштеген мээнетибиздин акыбети кайтат деп баягы үмүт кылып, баягы адам үмүт менен жашайт экен да. Ушу үмүт менен жүрөбүз уш жерде. Уш жерде бир келечекте бир жакшы ишкана кылалы. Муну бул жерде мисалы үчүн ушинтип бир таштандыны кайра иштетүүчү ишкана ачып алсак, бул келечекте дагы башка мисалы үчүн айыл өкмөт дейбизби же шаардык полигон дейбизби, бир мындайча айтканда өрнөк болот эле дейм да. Ошол ниет менен иштеп атабыз. Буйрса чет элчилик тарабынан колдоолор бар. Жалпысынан маалымат ушундай. Техникалар бар атайын. Аты жөнүм Сайрабы Мырзалиева, Кыргыз Республикасынын эл артисимин. Анан кийин бул үйгө былтыр ноябрь айында көчүп келгем. Баягы пандемия болгондо этажный үйдөн аябай эшикке чыкпай жаман кыйналбадык. Анан ушу жер үйгө келип ушул үйдү алдым. Былтыр ноябрда көчүп келгем 20-ларында. Анан эми моминтип жер үй бери асфальтталат деп арык салынып, лоток салынып атканга аябай сүйүнүп атам. Самат балама да чоң рахмат, аябай жакшы иштеп, балдардын баарын эметип өзү баш көз болуп ушул жерде жүрүп атат. Эми Кудай буйрса асфальт болуп калса, шаардан айырмасы жок болуп калат экен. Бул жерде ушул мындай көчөгө ыңгайсыздык болуп, мындай жерлер казылган турбайбы? Булар ушул астына ала эскертилген да, сиздерге аркылуу? Ооба, эскертилип, баары алдын ала сүйлөшүп, Самат өзү келип, баарын эметип айтып, анан моундай касыла тиерден тигиндей бул жерге ошо машина өткөнгө темирден эме салып беребиз деп эметип атат. Ыраазымын мен. Деги эле азыр мамлекетибизде жакшы ийгиликтер болуп атат. Саматка да рахмат, чоң рахмат. Жакшы элдин көйгөйүн чече турган мыкты жигит экен. Ушундай жигиттер өсө берсин. Бул иштин башталганы мисалы үчүн кээ бир жерде арыкты казып коюп бир 10 күн күтүп, 1 ай күтүп, андан кийин арыгын алып келип дагы 1 ай күтүп дегендер болот го. Бул иш качан башталды өзү? Мен үйүм эшигин алдын кече күнү казып баштагам. Анан бүгүн арык салынып атат. Анан эртең бүгүн эле кайра көмүшөт экен биякты. Анан ошо рахмат, балдар жакшы иштешип атат.
Могу ушул бүгүнкү сиздердин айыл өкмөттө болуп жаткан ушул иш-чараларга ушундай бир жасалып аткан иштер көбүнчө ушул сиздердин депутаттардын бюджетти бекитүү ушуларды кабыл алып берүү маселе ушу сиздерде да. Анан ушул бүгүнкү иштерге мындай жоопкерчиликти мойнуна алып аткан ушул сиздердин ЖКХнын башчысы тууралуу ой пикириңиз. Саламатсыздарбы? Бул иш боюнча айтып кетсем, биздин коммуналдык ишкананын жетекчисинин иши азыр аябай жакшы болуп атат. Биз албетте депутаттар мындай ишти колдойт. 2022 жылдын 25-июлда ушундай план менен, өнүгүү планы менен бизге айыл өкмөтү менен коммуналдык ишкананын жетекчиси өзлөрүнүн сунушун берип, анан албетте мындай жакшы ишти көпчүлүк депутат колдойт да. Көпчүлүк депутат менен колдоп бергенден кийин ушул иш-чаралар башталып, азыр мына көрүп атабыз, жакшы иш-чаралар болуп атат. Бул ушу коммуналдык ишкананын жазып атканын артыкчылыгын айтып берсем, мисалы подрядчиктер бар да. Подрядчиктер жазашат экен дагы, бир жылдан кийин ал подрядчиктерди таппай калат экенбиз. Жок болуп калат экен. Ал фирма да жок болуп калат экен да. Ал өзү да жок, фирма да жок, таппай калабыз. Артыкчылыгы коммуналдык ишкананын жазып атканы бүгүн булар жазашты, эртеңки күнү да булар бар да. Коммуналдык ишкана айыл өкмөттүккө караштуу да. Анан эртеңки күнү дагы бир жери бузулуп калабы же туура эмес болуп калабы кепилдиги менен коммуналдык ишкана биздин өзүбүздө турат. Бизде мына буга чейинки ушу биз кабардар болуп келдик. Ушул коюлуп аткан каражаттар, мына бүгүнкү күндө ушул арыктар өзүңүздөрдүн айыл өкмөттө ушундай чыгып аткан болуп атат экен да, ушул нерселер менен. Эми бул жанагыдай бюджеттен ошол башка жактан сатып алуу, жанагыдай бир асман чапчыган баалар боюнча кандай жакшы жактары болуп атат азыр бүгүнкү күндө? Жакшы жактар болгондо бөлөк башка жерден, мисалы тендер аркылуу десек же заказ аркылуу кылган болсок, биз бул азыркы лотокту мисалы 200 сомдон ала турган болсок, азыр өз баасы менен 100 сомдон алып атабыз да, мындай мисал келтиргенде. Ошол артыкчылык да бизге эконом үнөмдөө, биздин жергиликтүү бюджетти үнөмдөө да эң негизги артыкчылык ошол болуп атат да биздерчи. Андан тышкары кепилдиги менен биздин коммуналдык ишкана өзүбүздүн айыл өкмөткө караштуу болуп турганына эч жака кетпей, эртеңки күнү кайсы жери дагы эмне болсо дагы ушул жерде турушат, ыкчам түрдө жасап коюшат да. Оңдоого караганда мындай алмаштырып коюу сиздерге кичине мындай пайдалуураак жактары болот экен да, демек баягы запасы бар дегендей. Ооба да, запасыбыз турат да. Мисалы бузулуп калса эми бул эчтекеге гарантия бере албайбыз да азыркы жашоодочу. Мунун дагы бир срогу бар. Өз убактысын срогу келгенде бизден коммуналдык ишкана өзлөрү келип алмаштырып, элдин жашоо шартын ошол негизинде элдин жашоо шарты оңой болот да. Сизде баягы спикер катары бир дагы суроо бар да сизге, сиз үчүн. Ушундай нерселерди кабыл алууда албетте адамдын баарынын пикири бир жерден чыгыш оор. Ушул бүгүнкү иштин мына башталышына, ишке ашышына мындай бир кандай тоскоолдуктар болдубу? Ооба, тоскоолдуктар болду. Анткени биз ушул өнүгүү планын бекитип атканда ар кимдин баягы эч ким деле жаман ойлобойт, бирок балким мындай болот, балким тигиндей болот деп ишенбестиктер болду да. Бирок анысына карабай талашып тартышып аттып, биз ишеним көрсөтүп, бул планды бекитип бергенбиз, бюджетин да карап бергенбиз да. Ошондо азыр биз көрүп атабыз, жакшы иштер болуп атат. Биздин ишеничибизди актады да, коммуналдык ишкананын жетекчиси биздин ишеничибизди актап, азыр мындай сонун иштер жүрүп атат. Азыр общий ушул бул жалпы айыл боюнча мындай ар кандай бир сөзсүз болот да, бул коммуналдык болгондо бир суу көйгөй болот, жанагыдай нерселер болот. Ушул жактарда кандай чечилип атат азыр? Общий жалпы айыл аймагыбыз боюнча айтып кетсек, биздин айыл аймагыбызда официалдуу түрдө 22 000 киши катталган. Катталбаган, каттоодо турбагандардын жалпы жашоочулардын саны 120 000ге жакын. Анткени бизде жаңы конуштар бар, дача суу бар, Учкун айылы бизге карайт, Наапаловка айыл өкмөтүнө караштуу.
жалпы 120 миңге жакын калкыбыз жашайт биздин Новополовка айыл аймагында. Иш алып иш жөнүндө айтып кетсем, жакшы иштер болуп атат. Биздин Новополовка айылынын ичинде 80-90% жол асфальт төшөлдү деп айтсам жаңылышпайм. Андан тышкары жол чырактары дагы ошондой эле 80-90%га жол чырактары коюлуп, көчөлөрүбүз жарык, жолдорубуз асфальт. Быйыл 22-жылы эле 8 чакырым, 8 километр жолго асфальт төшөлдү. Андан тышкары быйыл садик ачылды, жаңы 100 орундуу садигибиз ачылды. Бу тагыраак кайсы айылга? Тагыраак Новополовка айылында. Дагы детский площадкаларыбыз коюлуп атат. Жалпы иштерибиз жакшы, суу маселелери дагы чечилип атат. Мисалы, могул Дмитриева көчөсү эле шаардан суу иччи. Быйыл эле ушул сууларын алып өтүп, жаңы скважина буртетилди. Именно ушул көчөгө суу жетишпестик болуп атканын себебине. Азыр биз шаарды карабай, өзүбүздүн тургундарыбызды көз карандысы болуп, өзүбүздүн Дмитриева көчөбүздү өзүбүздүн суубуз менен камсыз кылып атабыз. Андан тышкары деле эми көйгөйлөр бар. Суу ушу чектешкен, шаар менен чектешкен жерлерде сууну баягы көз карандысы болгон жерлер бар. Ал жагы дагы быйыл планга киргизилди. 2023-жыл толугу менен шаардан көз карандыс болуп, өзүбүздүн айылыбыздагы тургундарга өзүбүздүн суубуз менен камсыз кылалы деген планыбыз ушундай.